Салам достор, чактарды айкалыштыруу сабагына кош келиңиздер. Сиздер менен окутуу English, менин атым Муна. Сабакты баштадык. Бүгүнкү сабакты баштар алдын көңүлүңүздөрдү бул диалогго бургум келди. Келиңиздер, кыргыз тилиндеги диалогду окуп туруп, бүгүнкү сабакта эмнени өтөт экенбиз, ошону билип алалы. Диалогдо кыздардын сүйлөшүүсүнүн үзүндү берилген экен. Ал жакта Гүлайым, кечээ жолугушканда өттү, айтпайсыңбы эми дейт. Десе, сонун өттү. Мен кинотеатрга жеткиче акыл мага достор менен сюрприз жасап коюптур деген сүйлөм түзүлгөн экен. Өзгөчө экинчи репликага көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар, ал жакта мен кинотеатрга жеткиче акыл мага достор менен сюрприз жасап коюптур деген татаал сүйлөм бар экен. Бүгүнкү сабакта өткөн чактарды айкалыштырып, биз сиздер менен дал ушундай татаал сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөнөт экенбиз. Англис тилинде мына моундай сонун диалогдор түзгөндү билип калат экенбиз. Англисче вариантын карап алсак, диалогтун Гүлайым, will you tell us how was the date yesterday? Oh, it was so nice. While I was getting to the cinema, Akıl prepared a surprise for me with his friends. Деп. Байкасаңыздар, while I was getting to the cinema, Akıl prepared a surprise for me with his friends деген чоң узун татаал сүйлөмдү түзгөндү үйрөнөт экенбиз. Бул сүйлөмдөр кантип түзүлөт, канткенде мындай сүйлөмдөр жаралат, азыр сабактан жакшылап карап алабыз. Сабактын аты бекеринен чактарды айкалыштыруу деп аталган эмес, combining past tenses деп. Өткөн чактагы, башкача айтканда, өткөн чактарды айкалыштыруу менен биз өткөн чакта болгон окуяларды кененирээк айтып бергенге мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Бүгүнкү сабакта өзгөчө мурдаңкы деңгээлдерде өткөн past simple менен past continuous'ты айкалыштырып, ар түрдүү татаал сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөнөбүз. Мисалы, мен келдим, I came деген past simple'дагы сүйлөмдү алсак, анан past continuous'тагы жаңыл жуунуп жаткан, жаңыл was showering деген сүйлөмдү ала турган болсок, бул экөөнү аралаштырып ар түрдүү окуяны айтып берсек болот. Мисалы, мен келгенде жаңыл жуунуп аткан. Же жаңыл жуунуп атканда мен келдим. Мен келгиче жаңыл жуунуп атыптыр. Же жаңыл жуungуча мен келип калдым деген сыяктуу. Ар түрдүү чактардын аралашмасы менен өткөн чактагы окуяны айтып берсек болот, сүрөттөсөк болот. Бүгүнкү сабакта дал ошону бирге үйрөнөбүз. Түзүлүшүнө өтөрдөн алдын жардам сөздөр менен таанышып алалы. Эки кыймылды бириктириш үчүн биз англис тилинде when жана while сөздөрүн колдонот экенбиз. When бир нерсе кылып атканда деп которулат экен, сөзмө-сөз которулушу качан? Мисалы, when I was reading, Мерим was sleeping. Мен китеп окуп жатканда Мерим уктап аткан. Кыргыз тилиндеги анда деген мүчөгө барабар десек болот. While болсо гыча деген мүчөгө барабар экен. Бир нерсе кылгыча башка нерсе болуп атты деген мааниде. Мисалы, while Марат was cooking, Актан was setting the table. Марат тамак жасагыча Актан дасторкон жазып аткан деп. Бул эки жардам сөздү эсибизге алып калалы дагы эми чактардын айкалышмасына өтөлү. Өткөн чактарды кайсы учурда айкалыштырат экенбиз? Биринчи, бир кыймылга экинчи кыймыл кошулуп кеткенде өткөн чакта. Жана экинчиси болсо эки кыймыл бир учурда болуп атканда айкалыштырат экенбиз. Азыр ар бир учурду өз-өзүнчө карайбыз. Биринчи, өткөн чакта бир кыймыл болуп атканда ага башка бир кыймыл аракет кошулуп кетсе, анда past continuous менен past simple'ды айкалыштырат экенбиз. Мисалы, мен чаң соргузуп атканда Акылай келип калды дейт. Өткөн чакта ал чаң соргузуп аткан, бир кыймыл аракет болуп аткан. Анын үстүнө Акылай келип калды, экинчи кыймыл аракет кошулуп кетти. Дал ушул чакта англис тилинде кантип айтабыз? Англис тилинде past continuous менен past simple'ды бириктирип айтат экенбиз. When I was vacuuming, Акылай came. Мен чаң соргузуп атканда Акылай келип калды дейт. Байкасаңыздар, бул жерде when деген жардам сөз кошулду жана айткандай, анан past continuous'тун конструкциясы was to be этиштин өткөн чакта формасы. Vacuum негизги этиш, ага уланган иң мүчөсү. Экинчи бөлүгү болсо Акылай келип калды дегенди Акылай came деп past simple менен айтыптырбыз. Бул жерде сүйлөм ээси Акылай, андан кийинки этиш өткөн чакта формасында турат. To come деген этиш өткөн чакта туура эмес болгондуктан came деп коюлду. Дал ушундай формула менен түзүлөт экен. Башкача айтканда, өткөн чакта бир кыймыл аракет кылып атканда үстүнө башка бир нерсе болуп кетсе, past continuous менен past simple'ды моинтип бириктирет экенбиз. Келиңиздер, мисалдарды карап, бир бышыктап алалы. When he was doing homework, the lights went off. Ал үй тапшырмасын жасап атканда жарык өчүп калды дейт. Үй тапшырмасын жасап атканда деген биринчи болуп аткан кыймыл болчу. Анын үстүнө башка бир нерсе болуп кеттир. Жарык өчүп калыптыр. Аны айтыш үчүн биз баягы when he was doing homework
was doing деп past continuous менен айттык. Экинчи бөлүгү the lights went off деп past simple менен айтып турбуз. Анан жардамчы when деген сөз кошулуптур. Эң жакшы дагы бир мисалды карап алалы. My friend called me while I was cooking дейт. Мен тамак жасап атканда корбум чалды дейт. Тамак жасап аткан деген бир кыймыл, анын үстүнө курбусу чалып калды деген экинчи кыймыл. Буну айтыш үчүн биз my friend called me while I was cooking. My friend called me деген past simple болду, досум чалды. I was cooking деген past continuous. Was to be этиши, cook негизги этиш, ага уланган ing мүчөсү менен. Эң жакшы. Жыйынтыктап алалы. Past continuous менен past simple'ды бир кыймыл аракет болуп атканда үстүнө бир кыймыл аракет болгондугунан болгон учурда айтат экенбиз. Бул биринчи учур болду. Чактарды айкалыштыруунун экинчи колдонулушу, экинчи учуру бул эки кыймыл бир убакта болуп атканда колдонулат экен. Мисалы, Медина иштеп атканда Ислам китеп окуп отурган дейт. Түшкү саат 12 дейли, түшкү саат 12-де бир эле убакытта Медина иштеп отурат, Ислам китеп окуп отурат дейт. Бул эки кыймылды бириктирип айтыш үчүн биз past continuous менен past continuous бириктирет экенбиз. Эки кыймыл аракетин past continuous'ка коет экенбиз башкача айтканда. Медина иштеп жатканда when Medina was working, Ислам китебин окуп отурган. Ислам was reading his book. Эки бөлүгү тең past continuous болду. To be этиши was деп турат. Work негизги этиш, ing мүчөсү уланды негизги этишке. Экинчи бөлүгүндө дагы Ислам was to be этишин өткөн чактагы формасы read негизги этиш, ага уланган ing мүчөсү. Эң жакшы. Демек, өткөн чакта эки кыймыл аракеттин бир учурда болуп атканын айткыңыз келсе, past continuous менен past continuous'ка эле коет экенсиздер. Мисалдарды карап башкартып алалы. When I was cleaning the room, my brother was watching TV. Мен бөлмө тазалап атканда, агам телевизор көрүп отурган дейт. Бир бөлмөдө эки кыймыл аракет жүрүп атат. Бирөөсү бөлмө тазалап атат, бирөөсү болсо телевизор көрүп отурат. Бул эки кыймылды тең бириктирип айтыш үчүн англис тилинде биз экөөнү тең past continuous'ка коет экенбиз. When жардамчы сөзүн колдонуп туруп, I was cleaning the room, to be этиши, clean негизги этиш, ага ing мүчөсүн алат. Анан экинчиси болсо my brother was watching TV деп, to be этиши, watch негизги этиш, ага уланган ing мүчөсү. Ушул эле формула менен дагы бир мисал. Алар паркта басып жүргөндө караңгы болуп бараткан дейт, түн кирип бараткан дегендей. While they were walking in the park, it was getting dark дейт. Байкасаңыздар, паркта басып жүргөндө караңгы болуп бараткан. Бир эле паркта эки кыймыл аракет жүрүп атат. Басып бараткан, бирөөлөр сейилдеп жүргөн, анан караңгы кирип бараткан. Буну айтыш үчүн биз англис тилинде эки жолу past continuous'ка койдук. While жардамчы сөзү колдонулду. They were walking, were to be этишинин көптүк сандагы формасы өткөн чакта walk негизги этиш, ага уланган ing мүчөсү. Экинчи бөлүгүндө дагы was to be этиш, get негизги этишке уланган ing мүчөсү getting. Were walking, was getting. Эң жакшы азаматсыздар. Бул ошол өткөн чактардын айкалышынын экинчи колдонулушу болду. Бир учурда эки кыймыл аракет болуп аткандыгынан кабар бериш үчүн биз ошону колдонот экенбиз. Азаматсыздар, мына ушинтип эки колдонулушун карап алдык. Эми бир аз интерактив менен бүтүрөлү. Бүгүнкү сабакта алган маалыматты башкартабыз үчүн могу тапшырманы аткарып көрүңүздөр. Сабактан алган маалыматты колдонуп, сүйлөмдү англис тилине которуңуз. Мен тамак жасап атканда Гүлзар телефон менен сүйлөшүп аткан дейт. Видеону паузага коюп алсаңыз болот. Эң жакшы, которуп жетиштиңиздер деген ишеничтемин. Келиңиздер бирге текшерип алалы. Бул жерде мен тамак жасап жатканда Гүлзар телефон менен сүйлөшүп аткан деген эки кыймыл өткөн чакта бир учурда болуп атты. Демек, past continuous менен past continuous'ты бириктирет экенбиз. Жардамчы сөз when I was cooking, мен тамак жасап жатканда, to be этиши, cook негизги этиш, ага уланган ing мүчөсү. Экинчи бөлүгү Гүлзар телефон менен сүйлөшүп аткан. Гүлзар was talking on the phone дейт. To be этиши, ага кошулган негизги этишке ing мүчөсү уланган. Was cooking, was talking деп when менен бириктирдик. Азаматсыздар, келиңиздер дагы бир колдонулушун практикалап алыш үчүн кийинки тапшырма. Кар жаап жатканда биз үйдө болчубуз деген сүйлөмдү которуңуздар. Которуп жетиштиңиздерби? Келиңиздер бирге жоопту текшерели. Туура котордуңуздарбы, туура которгон жоксуздарбы билели. Кар жаап жатканда биз үйдө болчубуз деген бул өткөн чакта бир кыймыл аракет болуп атканда
үстүндө башка кыймыл аракетти кошкондугун айттык. Кар жаап аткан бир кыймыл аракет болуп аткан. Үстүндө биз үйдө болчубуз деген экинчи кыймыл аракетти кошуп айттык. Демек бул учурда past continuous менен past simple'ды бириктирет экенбиз. Жардамчы сөз катары when'ди алып турабыз. When it was snowing, кар жаап атканда, was snowing деп past continuous менен айттык. We were home, биз үйдө болчубуз деп past simple менен экинчи кыймылды кошуп коюп турбуз. Байкаганыңыздардай, чактардын комбинациясы оп-оңой эле. Буну жакшылап өздөштүрүп алыш үчүн мурдагы сабактарга барып, past continuous менен past simple'ды өз-өзүнчө карабыңыздар дагы сунуштайбыз. Ошондо жеңилирээк болот. Биз болсо сабакты жыйынтыктадык, достор. Чактардын комбинациясы тууралуу сүйлөмдөрдү бышыктоо үчүн алдыда сиздерди коноктосуу деген темада текст күтөт. Ошол текстти окуп туруп, грамматикалык талдоо жүргүзгөндө практикалап алсаңыздар болот бүгүнкү сабакты. Биз болсо сабакты бүтүрөлү, достор. Жаңылыктар үчүн соц тармактарга катталып коюңуздар. Суроолор боюнча ошол жакта да кайрылсаңыздар болот. Кийинки сабактарда, видеолордо жолугушканча. Бай.